Ассаламу алейкум, урматтуу тууганым. Бул кыска чыгарылышта Яжуч-Мажуч жөнүндө баяндамакмын. Кыямат жакындаганда Яжуч-Мажуч эли чыгып, адамдарды өлтүрүп, жер дүйнөсүн басып алат экени баарыбызга маалым болсо керек. Байкаган болсоңуз, бардык имам молдолор Яжуч-Мажуч чыгат деп айтышат, бирок түшөт деп айтпайт. Бул сөз Яжуч-Мажуч биз менен чогуу жер планетасында азыктанып, жашап келе жаткандыгын түшүндүрөт. Аллахтын кудурети менен алар бир тоодо темирлер менен тосулуп камалган. Болгону ал тоо Аллахтан башка эч кимге маалым эмес. Мына ошол тоо тууралуу жана Яжуч-Мажуч элин ким тоого камагандыгы жөнүндө ушул чыгарылышта баяндайбыз. Видеону толук көрүүгө аракет кылыңыз, себеби бул абдан кызык жана чыныгы окуя. Аллах Таала Куранда айтат: "Качан тээ алыстагы эки тоонун арасына жеткенде, ал эки тоонун алдында таптакыр сөзгө түшүнбөгөн элге жолукту." Кахф сүрөсү 93-аят. Куранды чечмелеген аалымдар Зулкарнайн чыгыш жерлерин таштап, түндүккө карай жөнөгөндүгүн айтышат. Айтмакчы, Зулкарнайн ким? Зулкарнайн бизге чейинки кылымдарда өмүр сүргөн аалым, такыбай жана момун, Аллахтын кулу болгон жана ал Аллахтын уруксаты менен эбегейсиз күчкө ээ болгон падыша эле. Зулкарнайн эски кылымдарда белгилүү болгон эки тарабы тоо менен курчалган жерге жетет. Бул эки тоонун асты деңизге барып такалган. Ал эми эки тоонун ортосунда Яжуч-Мажуч эли жайгашкан. Тоонун арты тарабында жер жашоосундагы адамдардын тилин таптакыр түшүнбөгөн эл жайгашкан. Алар жер жашоосундагы адамдардын тили менен гана өзгөчөлөнбөстөн, ой жүгүртүүсү жана сапаты менен да өзгөчөлөнгөн адамдар эле. Зулкарнайн аларга кайрылганда, алар Зулкарнайнга Яжуч-Мажуч эли айланадагыларга көптөгөн зыяндарды жеткизип жаткандыгынан арызданышат. Бул көп сандуу коомда Адам атабыздын балдарынан болгон. Алар айтышты: "О Зулкарнайн, мына бул тоонун ара жагындагы Яжуч-Мажуч эли жер бетинде бузукулук, зулумдук кылышууда. Эмне дейсиң? Биз менен алардын арасына бекем бир тосмо дубал жасап беришиң үчүн сага акыл чогултуп берсек болобу?" Кахф сүрөсү 94-аят. Яжуч-Мажуч эли адамдарды өлтүрүп, бирөөнүн мүлкүн зулумдук менен тартып алып жатышат жана көптөгөн жаман иштерди кылышууда. О Зулкарнайн, эгер сен биздин жана алардын ортосуна тосук кылып берсең, биз сага жакшы акы төлөп берет элек. Бул сөздөр адамдар өздөрү тосук тосууга кудурети жетпейт экенин далилдеп турат. Бул иш Зулкарнайндын колунан гана келет экендигин адамдар түшүнүп турушкан. Бул себептер Зулкарнайнды кыйналган элге жардам берип, Яжуч-Мажуч менен алардын ортосуна тосук тосууга мажбур кылды. Бирок Зулкарнайн элден акысын алган жок. Ал элге мындай деп жооп кылды. Зулкарнайн айтты: "Раббим мага берген нерсе бийлик, илим, өнөр силер берген нерседен жакшыраак. Андан көрө мага күч-кубат жагынан жардам кылгыла. Силер менен алардын арасына тосмо куруп берейин." Кахф сүрөсү 95-аят. Зулкарнайн байлыкка кызыгып, байлыкты эңсеген эмес, тескерисинче адамдарга жардам берүү жана Аллахтын ыраазылыгына жетүү анын биринчи максаты эле. Ал адамдарга өзүнүн күчүнө мактанып, сыймыктанбастан, жараткан Аллах ушул мүмкүнчүлүктөрдү берген үчүн ага мактоо айтып, шүгүр кылды. Аллах Таала Куранда айтат: "Оболу эки тоо менен барабар болгонго чейин темир сыныктарды алып келгиле." Зулкарнайн эки бийик тоонун арасына тосмо жасоо үчүн оболу алардын арасын темир сыныктар менен толтуртту. Бул иш бүткөндө олуу от жактырып, үйлөгүч аспап менен үйлөгүлө деди. Качан темир тосмо кыпкызыл болуп калганда айтты: "Эритилген мис алып келгиле, үстүнө куямын." Анан эми алар бул тосмонун үстүнө чыга да алышпайт, аны теше да алышпайт деди. Кахф сүрөсү 96 жана 97-аяттары. Васик аттуу падыша Зулкарнайн тоскон тосмону билиш үчүн аскерлерин жөнөтөт жана келип ал тосмо жөнүндө сүрөттөп берүүлөрүн буйрук кылат. Мына ошентип аскерлер шаардан шаарга, падышадан падышага барып отуруп, тосмого да жетип келишет. Алар темирден жана мистен куюлган бийик жана абдан чоң тосмону көрүшөт. Ал тосмонун дарбазасы бар, анда абдан чоң кулпулар илинген. Ал эми тосмонун мунарасында аскерлер короп турушканын көрүшөт. Аскерлер 2 жылдан ашык жол жүрүп, мекенине жеткенде олуу жана коркунучтуу нерселерди көргөндөрүн айтып беришкен. Зулкарнайн тосмону бүткөндөн кийин: "Бул Раббимдин райымы. Эми качан Раббимдин Яжуч-Мажуч чыгат деген убадасы келген күнү, аны өзү тосмону тегиздеп коет жана Яжуч-Мажучка жол ачат.
Раббимдин убадасы акыйкат деди. Кахф сүрөсү 98-аят. Демек бир күн келет, ал күнү Аллахтын уруксаты менен Яжуч Мажучта тосмону тешип чыгат. А балким ал күнгө да аз калды. Кийинки чыгарылышта Яжуч Мажуч кантип чыгат? Чыккандан соң эмнелерди кылат? Кантип дүйнөнү талкалайт экендигин сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Дагы көптөгөн чыныгы жана кызыктуу окуялар алдыда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.